Салам достор, байланышта Санчобек каналы. Ушул үн көпчүлүгүнүн баягы кулагына сиңип калганбы? Мындай көргөндө деле ушул сөздү сүйлөп койчу, сүйлөп койчу деп берет да. Көпчүлүк айтат, ушу жатарда сен бир тасманы көрөм дагы уктап калам депчи. Токтобой сүйлөп кеткенде үнүм ошондой чыгып калат экен да. Мен аны атайлап деле бир өзгөртпөйм. Каналды баштаганыбыздын бирден бир себеби мен Россияда мигрант болуп иштеп жүргөм. Бирден бир себеби Россияга барбаштын бир жолу болду да. Ачыгын ачык YouTube'дан акча тапса болот. Бейшенен таманда киносун аябай көп суранышты. Чыгар, биз аны чыгарганбыз да. Анан ошодон кийин кыргыз тилдүү тасмаларды чыгарбаймын деп өзүмө сөз бергем негизичи. Көбү жазып атты, сен мурдагыдай тамашалуу учурларды кошпой калдың депчи. Азыркы учурда башыбызга бир аз сыноо түшүп, менин баламдын нейробластома да диагнозучу. 4-чү стадия бул аябай мындай коркунучтуу деңгээлге жетип калган учурда жумушка деле көңүлүң болбой калат, балаң биякта ооруп атса. Төрөлгөндө эч кандай маселе болгон эмес. Баары жакшы эле. Онкология дегенде адам бир үмүтү үзүлө түшөт экен да, бир кандай бир деңгээлдечи. Балдар онкологиясын алып баргыла деди, ушу баратабыз да, ушу эмне болот экен депчи. Чыгымдардын баардыгын өзүм жаап аттым да. Аны көпчүлүк досторум деле билген жок, көпчүлүк туугандарым деле билген жок. Бир топ эле карызга деле кирип кеттик да негизичи. Жалпы $250,000 $234,000 чогулду. Анын ичинен биз баягы үйүбүздү саттык. Сумма аябай көп болгондон сбор кылганга муктаж болдук да. Саламатсыздарбы, Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Сиздердин кызматыңыздарда адаттагыдай мен Айсулбек болсун кызы, ал эми бүгүнкү биздин төрүбүздүн коногу менин маектешим. Ошол YouTube платформасында атактуулукка ээ болгон, көпчүлүк көрөрмандарды өзүнө топтой алган, жана ошондой эле белгилүү болгон Санчобек YouTube каналынын негиздөөчүсү, кино баяндамачы Санжарбек Адаймов биздин коногубуз болмокчу. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Ошо сиздер менен Медиа Ордо YouTube каналынын студиясында көрүшүп турганыма кубанычтамын. Жалпы амансыздарбы? Кош келипсиз. Алгач эле сиз менен таанышып өтөлү. Ошо атым Санжар Адаймов. Негизи 93-жылкы болом. Азыркы учурда ошо 2 баланын атасымын. Карагылжа, Ош областынын Карагылжа районунун Караташ айылынан болом. Караташ десек көбү жакшы билбейт экен, ошондуктан Алайкуу өрөнү десек белгилүүрөөк болот экен, ошондо билишет экен. Азыркы учурда ошо негизи ошо YouTube көпчүлүгү Санчобек деп билип калышты, таанып калышты негизинен. Анан ошо YouTube каналды алып баргандыгыбыздын себебинен көпчүлүгү бизди ошо жүзүбүздөн билбейт, бирок үнүбүздөн тааныйт экен. Анан азыркы учурда ошо башыбызга бир аз сыноо түшүп, өзүбүз дагы чыгып, эл менен таанышып, ошо жүзүбүздү чыгарып, негизи ниетибизде 500,000 катталуучуга жетсек, анан ошо жүзүбүздү ачыктайбыз деген бир өзгөчө максатыбыз бар эле. Бирок Алланын каалоосу башкача болду. Ошо башыбызга сыноо түшкөндөн сбор ишин баштап, өзүбүз дагы чыгууга туура келди. Суроону дароо эле ушул башыңызга түшкөн сыноо боюнча узатайын деп атам, себеби учурда баары эле билет, көрүп аткан болуш керек. Негизи кантип чыгып калдыңыздар? Эмне болду? Диагноз кандай болуп атат? Канча каражат чогулду? Бул маселе негизи бул маселенин башталганына 1,5 жыл болду да. Бирок биз ошо кандай болбосун өзүбүз аракет кылып, ошо Бишкектин балдар онкологиясында 1 жылдан бери жатып, бардык маселени өзүбүз чечебиз деген ниетибиз болгон. Бирок өкүнүчтүүсү ошо Бишкекте балам операция болуп, шишигин алдыргандан кийин, андан кийинки жасала турган процедуралар Кыргызстанда жок экен. Ошондуктан биз Турцияга барууга туура келди. Турцияга барардын алдын эле сбор баштагандыгыбыздан биринчи баргандагы дарылоолорго акчабыз жетти, сбор кылгандагы акчабызчы. Жалпы бизден $50,000 чогулуп, ошол сумма менен кеттик эле. Ал акчалар радиотерапия, пересадка костный мозг, ПЭТ-КТ деген ошо анализдерине бардыгына жетти. Бирок андан соң бизге иммунотерапия керек экен. Ошол иммунотерапиянын өзүнө эле $250,000 акча керек экен да. Анан биз ошо эмне кыларыбызды билбей, аябай ойлонуп, экеленип, кандай кылабыз деп башыбыз катып аткан учурда орозо айы келип калды. Орозо айы келгенде эле ушул айдан, ушу берекелүү айдан колдонолу, ушул айдын берекеси менен балким чогулуп калат деген үмүттө Кыргызстанга келдик. Анан Кыргызстанга келип, ушу биз
өзүбүз чыгып сүйлөбөсөк башка арга жок экендигин түшүндүк да. Ошондуктан өзүбүз чыгып Инстаграмга чыгып аракет кылып азыркы учурда Орозонун ичинде жалпы $250,000 $234,000 чогулду. Ошо анын ичинен биз баягы үйүбүздү саттык. Ошол акчаларды кошкондо $234,000 чогулду. Акыркы биз берген интернетке берген отчетубуз боюнча $16,000 калган эле. Бирок азыркы учурда андан бери да бир күн өттү. $13,000-14,000 калды да. Жалпы чогуу эле сумма. Эми Кудайым буйруса мындан ары деле үмүтүбүздү үзбөй эле аракетибизди кылып атабыз. Ушу жакынкы күндөрдө толук менен чогулат деген ишендебиз иншалла. Ошол сумма жалпы чогулгандан кийин толук уулуңуздун айыгып кетүү шансы бар да? Бул негизи мындай экен да, негизи биз эми себебин кылып жыйынтыгын Алладан күтөт экенбиз да. Анан бул ооруларда ушу айрыкча менин баламдын нейробластома да диагнозучу 4-стадия бул аябай мындай коркунучтуу деңгээлге жетип калган учурда биз аны дарылатабыз, себебин кылабыз, бирок ошондо дагы 100% кепилдик берилбейт экен. Кепилдик берилбейт экен, андан нарагы деле мындай 5 жылда мисалы дарылатып, дарылоо процедуралары бардыгы бүткөндөн кийин деле биз 5 жылдай текшерилүүдө болуп турат экенбиз да. 3 ай сайын текшерилип туруш керек. Себеби бул злокачественный опухоль деп коет экен орусчача. Ал метастаз деп коет экен, ошол метастаздарын чыгарып денеге таратып кеткен да. Кудай сактасын, ал эртеңки күнү ар дайым дарыгердин көзөмөлүндө болбосоң, башка жеринде дагы пайда болуп калышы мүмкүн экен. Уулуңуз канча жашта? 5 жашта. 5 жашта. Жолдош деп биринчи уулум эле, эң чоң уулум эле. Ушу 1,5 жылдан бери ушундай абалдабыз да негизичи. Негизи төрөлгөндө жакшы эле төрөлгөн. Бул кандай болуп билинип калды? Башында кандай симптомдор болот экен? Негизи төрөлгөндө эч кандай маселе болгон эмес. Баары жакшы эле. Баламдын ден соолугу бекем, салыштырмалуу мындай здоровый бала эле да. Анан бир күн эле бутум ооруду деп эле төшөктөн тура албай калды, баса албай. Анан эми буту оорусу эми жаш бала бир жерди балким кокустатып алгандар, бир жерди тээп алгандар деп көп маани бербедик башында. Бирок бир жума өттү, буту эч айыкпай койду. Анан кийин дарыгерлерге бара баштадык. Ар кайсы жеке клиникаларга бардык. Жүрөгүн текшертип, эмнени гана кылбадык. Бирок эч бир дарыгер так бир кеси айта албай койду да. Бул мындан экен депчи. Болжолдуу түрдө айта беришти, майздарды айтты, аларды Россиядан майзды алдырган ушулар болду. Ошолорду коюп жүрө бердик. Бирок бир ай өтсө дагы балам буту айыкпай койду. Анан ушу бир учур болду, балам ушу кыш бул кеч күз мезгилде башталган да. Анан кышка жакын балам жөтөлүп, ооруканага жатып калды. 3-чү балдар ооруканасы бар немеде. Акунбаев тарапта. Анан ал жерден бир дарыгерлердин бири ушу балаңызды бир УЗИге салып көрөлүчү деп бир ушу өзү алдынча эле УЗИге салып көрдү да, салганда эле баланын ичинде шишик бар экени билинди. Көрсө маселенин бардыгы ошол шишикте экен да. Ошол ал дарыгер айтты, мен шишик бар экендигин байкап атам, бирок дагы бир жолу тастыктоо үчүн дагы бир УЗИге салыңыздар, башка УЗИге деди да. Анан биз жанагы жеке клиникалардагы УЗИлердин бирине салсак, ал дароо эле балаңарды онкологияга алып баргыла деди да. Бул онкология дегенде сиздер деле билип жүрсөңүздөр керек. Бул онкология дегенде адам бир үмүтү үзүлө түшөт экен да, бир кандай бир деңгээлдечи. Балдар онкологиясына алып баргыла деди, ушу баратабыз да, ушу эмне болот экен депчи, ушу машинага салып алып балам алып баратабыз. Эми кандай болот деп. Анан онкологияга барсак эле ал жерде дарыгер көрүп эле айтты, балаңардын биз бөйрөгүнөн деп ойлогонбуз да. Себеби ушул тарапта дегенде немечи шишик. Балаңардын бөйрөгүндө маселе жок, балаңарда нейробластома деген диагноз болушу мүмкүн деди ал. Көрүп эле, себеби жанагы дарыгерлер балдардын абалын көрүп, мындай ооруларды дарылай берип, мындай такшалып калыптыр да ушу. Опыт болуп калыптыр. Анан баламдагы биз бир ай баланы нары бери алып барып текшерип жүргөн учурда 10 килограмм арыктап кеткен эле. Бир айдын ичинде элестесеңиз. Такыр тамак жебей калган да. Анан ошо врач айтты, нейробластома деди. Бирок дагы бир жолу өзүбүздүн ушу онкологияга тиешелүү УЗИге салып көрөлү дагы бир жолу деди. Салганда так аныкталды да, нейробластома экенинчи. Нейробластома деген бул рактын бир аябай коркунучтуу түрлөрүнүн бири экен да. Злокачественный опухоль болот экен. Анан биздики ошо метастаздар чучукка өтүп кеткен дагы. Чучукка өткөндө уже 4-стадия болуп эсептелет экен да. 4-стадия бул
эми Кудай сактасын дагы бир аз созуп ийсек балким жамандык болуп кете беле деген ошондой учурга келип калган экен да баламчы. Кудай сактасын, бирок ошо жетишип калган экенбиз, бир аз болсо дагы бир жыл дарыланып врачтар ошо шишикти кесип алышты да Бишкектен. Буюрса уулуңуз батыраак сакайып кетсин, Алла шыпасын берсин. Бул нерсе баягы эч кимдин башына түшпөсүн деп коет го. Анан баягы сбор ачуу оор эле болгон болуш керек деп ойлоп атам. Биз эми бул Бишкекте дарыланып жүргөндө мен чыгымдардын баардыгын өзүм жаап аттым да. Аны көпчүлүк досторум деле билген жок, көпчүлүк туугандарым деле билген жок. Ошондуктан мени өзүм жаап, бир топ эле карызга деле кирип кеттик да негизичи. Себеби жумушка деле көңүлүң болбой калат, балаң биякта ооруп атса, оюң баары эле ошо менен болуп калат да. Анан кийин баягы химия алганда дагы бала больницада жатат апасы мененчи. Сен аны каралашып турушуң керек, барып турушуң керек. Убактыңдын дээрлик 80-90% ошо менен эле кетет да. Анан биз бирок сбор кылбай эле ошентип жабабыз деп ойлодук, бирок ошо Турцияга баргандан кийин сумма аябай көп болгондон сбор кылганга муктаж болдук да. Анан бирок анын алдында деле аябай экелендик. Эми кандай кылабыз? Биздин сборубуз топтолоо бул $250,000 деген эми чындыгында өтө чоң акча да болчу. Эми кимге кандай билбейм, биз үчүн бул өтө эле чоң сумма болду. Биринчи укканда мен үчүн бул $250,000 деген эми баягы бир жума ойлонуп эле жүрдүк да ошонучу. Эмне болот эми депчи. Анан ошол учурда биз дагы ошо бир тобокел кылалы бар Алладан деп ошо келе бердик да. Кыргызстангачы Турцияда элек ошо келип бияктан бир аракет кылып, ошо бир путубузга чаң жуксун, көчөлөйлү ошо аракетибизден Алла Таала жыйынтык берер деген үмүттө келдик. Анан шүгүр Аллага шүгүр, ошо азыр эми ошо 90% дейли чабылды да шүгүр буюрса. Негизи ушул учурларда сиздин көзүңүздү ачкан нерсе дагы эмне болду? Себеби Instagram баракчаңызды барактап көрүп калдым. Мен буюрса ушул иш бүтсө кайрымдуулук менен алектенем деген сыяктуу ой пикириңизди калтырыптырсыз да. Мисалы биз эми көбүнчө жыйынтыкты көрөбүз да негизичи. Бирок ошол жыйынтыктын артында өтө көп эмгек болот экен да. Өтө көп эмгек. Ал кээ бир баягы ошол жыйынтыкка жетишүү үчүн өтө чоң салымын кошкон адамдар көмүскөдө калып кетет экен да, билинбейличи. Көбүнүн түшүнүгүндө ошол блогерлердин аракети менен болду деген түшүнүк болуп калат экен. Бирок мен бүгүнкү күндө көрүп атам. Бүгүнкү күндө деле мисалы мени сенин аракетиң менен болуп атат деп көп комментарий жазып атышат да. Бирок негизги күч ыктыярчыларда экен. Таң калтырганы ушул баягы аттуу башчылар көрүнүп, бирок көмүскөдөгүлөр көрүнбөй калат экен да. Ошондуктан мен баягы айтайын дегеним, ыктыярчылардын аракети өтө чоң экен бул жердечи. Алар көчөдө жүрүшөт эртеден кечке. Болгону баягы экранга чыкпай көрүнбөй калышат экен да. Ошого көчөдө баягы кээ бир учурда ыктыярчыларды жаман көрүшөт экен. Эмне бизнесиңерди дагы баштадыңарбы? Силерге канча төлөп берип атат? Силер эми жөн көчөдө жүрбөйсүңөр депчи. Мен деле ошентип ойлогом чындыгындачы. Бирок андай эмес экен. Ошо мындай көрүнбөгөн күчтөрдү эми көрүп атам да менчи. Анан блогерлерибизден дагы Алла ыраазы болсун, мындай жылдыздарыбыздан дагы Алла ыраазы болсун. Ушу бирөөсү бир жок деген жок да. Айтсак элечи бир Алланын жардамы менен кандайдыр бир күч болуп атты да, биз кайрылсак эле ошол адамдарга дагы эмнегедир оңой жетип аттык да. Үнүбүз оңой жетип атты эмнегедирчи. Чын эле бизде мындай жүзүн көрсөтпөй эле чоң эле суммада акчаны Алланын ыраазычылыгы үчүн деп акыретке үй курам деген бир ушундай мусулман бир туугандарыбыз бар экен. Ошол сыяктуу адамдар көзүңүзгө түшүп, жүрөгүңүздү элжиреткен учурлар болдубу? Бизде андай учурлар көп болду. Мисалы өзүмдүн эле туугандарыман, мен тааныган эле туугандарыман 100 миң которот дагы экөөбүздүн эле ортобузда калсын дейт да. Экөөбүз бирибизди тааныйбыз, тууганбыз, башка туугандарыбызга чыгарбай эле кой дейт. Ошондойлор болду. Анан мен тааныбагандардан дагы болду. Алар баягы чек деле жөнөтүшпөйт экен, немеге эле азыр баягы М-банктан которгондо астына жазып коет турбайбы? Ыраазычылык же бир нерсе жазып койсо, ошол жерге эле бул төмөнкүдөн Алланын ыраазычылыгы үчүн деп жазып коюшат экен. Баягыны көрүп аябай ыраазы болосуң да. Баягы бизди жарнама кыл же афиша мындай бир чыгар деп деле айтпайт. Болгону Алланын ыраазычылыгы үчүн экөөбүздүн ортобузда калсын деп жазып коет. Кээ бирлери акчасын жөнөтүп коет, эчтеке деп да жазбайт. Кимден экенин билбей эле калып кетесиң. Мисалы ошондой которуулардан бир 100 миң келди, 100 миң сом. Которуу келди, мен азыр эми чек келсе керек кимден экенин десем, эчтеке келген жок да. 10 миң, 15 миңдер аябай көп келди. Кимден экенин билбейсиң, которуулар келе берет, кимден экенин билбейсиң. Ошо баягы
бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн аракет кылам деген адамдар бизде өтө көп экен. Билинбегенче өтө көп экен. Ошо эми ким болбосун, эми Алла ыраазы болсун. Шүгүр. Жакшы адамдар көп экен биздечи. Негизи азыр жалыңыздуу калып сүйүнүп атам да 90% чогулуп калды дегенгечи, бул дагы баягы аракет, бул дагы жыйынтыкка болуп аткан кадамдардын топтому да. Анан Аллахым бул жагына шыпасын берсин деп тилек кылалы. Эми сизди дагы тааныштырып, ошол бул да чыгармачылыкта кино баяндап чыгасыз, ошол тууралуу да сөз кылбасак болбойт. Келиңиз ошол теманын алкагында кеп калалы. Негизи YouTube каналды баштоо жана бул Кыргызстанда негизи мындай каналдар аз эле го, баштоочулардын бири сиз болдуңуз окшойт. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Бул канал эми бул мындай болгондо биз бандай видео наблюдение болот го, камераларчы, ошолорду орнотуп иштейт элек. Анан мен өзү ошо кичинекей кезимден эле бир ушундай бир YouTube'га же бир чыгармачылык деп койсок болсо керек, ошондойго кызыгат элем да. Анан баягы өзүбүздүн ошо жумушубуздан сырткары дагы бир жумуш менен алек болууга аябай кызыгып жүргөнбүз. Анан баягы YouTube'дан акча тапса болот, ушундай деген сөздөр аябай көп да, эми азыр деле көп го. Анан демек YouTube'дан акча тапса болот экен, демек азыр мен өзүмдүн башкы жумушум менен кошумча алып кетсем болот экен деген ой менен ошо эмнеден башташыбызды билбедик негизичи. Анан карап көрүп бир күнү ошо орус тилдүү каналдарды көрүп калдым, ошо биздикиндей форматтагычы. Анан биринчи көрүп алып таң калдым, эми адам деген кинону толук көрөт деп, кыскасын эмне кылат көрүп депчи, аябай таң калыштуу болду. Анан бирок алардын көрүү топтогондорун карасак, миллиондоп көрүү топтойт экен да жанагыларчы. Демек адамдарда талап бар экен ошогочу. Анан ошону изилдеп көрсөк, ошондой каналдар кыргыз тилде жок экен. Кыргыз тилде жок экен. Анан колубуздан эмне келет? Байкап көрсөк, колубуздан сүйлөш келет экен да. Анан кино көрүш келет экен колубузданчы. Анан бир күнү отуруп ошентип бир эми көрөлүм, тобокел кылып көрөлү, балким болуп кетер деп бир кинону ошентип талдап чыгарып көрдүк. Талдап чыгарсак, бир күндө 100 көрүү топтоду да жанагылчы. Анан анча-мынча комментарий түштү. Анан эми 100 көрүү деген мен үчүн бул өтө чоң да негизи. Аябай чоң. Анан кийин көп өтпөй эле жанагы тасмабыз 1000 көрүү топтоду. Ал бул 1000 көрүү деген эми төбөм көккө жетти да ошол жердечи. Анан машалла демек болот экен деп баягы жолдорун издей баштадык. Дагы кандай кылып ушул эле неме тармакты кандай кылып өнүктүрөбүз депчи. Анан баягы кыргыздарда күйкүм сөз деп коет го, мындай бир окуяларды бир башкача кылып чагылдырып, жашоо турмушта болуп аткан окуяларды же болбосо бир көркөмдөп. Анан бир күнү эле ошентип бир кинону тасманы чыгарып атып эле ошо биздин өзүбүздүн жашообуздан өткөн же болбосо бир Кыргызстандагы болгон окуяны кошуп койдум да. Кошуп койсом жанагыл жер адамдарга аябай жакты. Себеби биз баягы түздөн түз кошпойбуз да, түп-түз кылып ошону айтып салбайбыз да, мындай бир кагазга ороп дегендейчи кыргызчачы. Ошол сыяктуу кылып айтсак, элге аябай жакты. Эл сону кабыл алды, анан комментарийлер дагы именно ошол тууралуу аябай жазылды да. Демек ушундай экен да, демек. Анан кийин ошол жерден кармадык да, демек элибизге ушундай бир ортодо бир ушундай тамашалуу окуяларды айтсаң жагат экен деп. Ошол күндөн баштап азыркы күнгө чейин ошол эле ыкманы колдонуп келатабыз негизичи каналыбызда. Анан 2022 баштадым окшойт. Мен так билбей калдым. Себеби биздин биринчи киргизген тасмаларыбыздан 120 тасма өчүп кетти да YouTube'убузданчы. Эмне себептен болду? Себеби биз башында YouTube'ду мен изилдебей эле баштап алгам да. Авторский право деген болот экен. Өзүңүз эле баштап алгансыз. Мен эчтегенди билбей эле YouTube'ду баягы YouTube'дун өзүнөн көрүп эле ачса болот, мындай кылып ачса болот экен, тигинсе болот экен, баштасам болот экен деп эле баштап алгам. Көрсө анын майда баягы көрүнбөгөн учурлары аябай көп экен. Анан биз бир күнү биздин каналыбызга эскертүү келди да, дагы бир жолу ушундай контент чыгарсаңыз өчөт каналыңыз депчи, эми элестетсеңиз. Кып-кызыл болуп келет экен ал дагычы. Жүрөгүн түшүрүп адамдычы. Анан баягы мурдагы чыгарган видеолорумда катачылыктар өтө көп экен да, авторский правону карабай эле чыгара бергенбиз да. Анан ал 120 видеонун бардыгын өчүрдүк дароо бир убакта. Өчүрүп туруп анан баягы өзүбүз орусча выгорание деп коет го, мындай аракет кыла бересиң, натыйжа чыкпайт. Мындай бир акыры мындай таштап салгың келет жанагынчы. Анан YouTube'ду таштап салгыбыз келди. Таштап бир 2 айдай чыгарбай жүрдүк.
Мага эмне кереги бар ушунун, же доход түшпөсө дейсиң да. Анан бирок 2 айдан кийин кайра ойлонуп, адам эми убакыт неме кылат, дарылайт дейт го, өзүбүзгө келип анан кой. Эми ушунча баштагандан кийин аракетибизди кылалы деп кайра улантып кеттик. Азыркы учурда баягы билип калдык да, уже кандай учурда бизге эскертүү келиши мүмкүн, кандай учурда авторский правадан айланып өтүш керек. Барып такшалуу да. Баягы убакыттын өтүшү мененчи. Анан азыркы учурда андай катачылыктарды шүгүр кылбайбыз, бирок баары катачылык боло берет экен. Себеби YouTube'тун немелери, талаптары өзгөрө берет турбайбы, убакыттын өтүшү менен өзгөрө берет экен. Ошондуктан катачылыктар дагы деле болот, болбой койбойт. Бирок мурдагыдай эмес. Кыргыз кинолорун баяндабайсыз? Кыргыз кинолору ушул тууралуу бир окуябыз бар да, баягы Бейшенен таманда деген кино тууралуучу. Биз аны чыгарганбыз да. Аны биз Бейшенен таманда киносун аябай көп суранышты. Чыгар. Эми баягы мага окшоп баягы авторский права тууралуу билбегендер сурай берет да. Чыгар депчи. Анан мен чыгарбай жүрдүм. Ал тасма чыккандан кийин 1 жылбы, 1,5 жыл өттү. 1,5 жыл өткөндөн кийин ошол Бейшенен таманда тасмасы орус тилде интернетке чыга баштаптыр. Ачык эле булактарга чыга баштады. Эч кандай маселеси жок эле, толук версиясы чыга баштады. Анан мен демек булар баягы ошо ачык булактарга чыгарта баштаптыр деп, жанагы орус тилдегини өзүм көчүрүп, аны өзүм талдап, 18 мүнөттөй кылып талдаганмын. Талдап YouTube'га киргизип, описанияларга жазып, кинону кайсы сайттан алдым, кандай тилде алдым. Толук жаздым да, мындай бир урдаган жокмун депчи. Булактарынан бери, сайттын ссылкаларынан бери таштап. Эми бир маселе болсо, ушунун бир ушундай учур болсун депчи, биз урдаган жокпуз. Себеби башка тасмаларды ошондой эле алабыз да, интернет булактарынан, ачык булактардан. Анан ошондой кылып чыгардык. Баягы көрөлүктөр көп экен эле, просмотр аябай тез көтөрүлдү. Бир күндө эле 100 миңден ашып, аябай бир 10 күндө бир 500-600 миң болуп кетти жана просмотручу. Анан өзүм кайра корко баштадым ошондой просмотр көбөйгөндөчү. Эми жок, баягы бул эми баягы тасманын ээлерине жетип калып, мага бир проблема болбосо экен деп корко баштадым кайрачы. Бирок айткандай эле ошо 1 ай өткөндөн кийин тасманы өчүрдү YouTube'танчы. Анан дагы эскертүү келди да. Сен бирөөнүкүн урдадың деп, бирөөнүн контенти сен өчүртүүгө келиптир да, эскертүү да берген. Жок, ал сразу эле өчүрүп салды. Менчи. Анан ошодон кийин кыргыз тилдүү тасмаларды чыгарбаймын деп өзүмө сөз бергем негизичи. Такыр чыгарбайм депчи. Бирок азыркы учурда кээ бир кыргыз тилдүү YouTube'тун өзүнө чыккан тасмаларды кээде чыгарып коебуз. Себеби YouTube'га чыккандан демек эч кандай маселе болбойт экен. Анан ошондой тасмаларды кээде чыгарып коебуз, бирок негизинен беркиндей көпчүлүк учурда чыгарбайбыз. Негизи эле сиздин үнүңүздү укканда Санчыбекти тааныдык да, анан ал киши өзү ким деген суроо аябай эле көп талкуу жаратат. Бул ушул биз бир жагынан ойлонуп калдык, балким мурдатан эле ушинтип чыга берсек жакшы болобу эле, жүзүбүздү чыгара берсек жакшы болобу эле деп ойлонуп калдык. Бирок өткөн иш өттү. Себеби биз ушу сбор ишинде жүргөндө биздин каналыбызды көргөндөрдөн аябай көп бизге пайда келди да. Мындай жардам келди десек болот. Мисалы, биз менен жүргөн ыктыярчылардын дээрлик жарымы биздин каналды көрүп ошо жардамга келген балдар да. Ошо сизди көрөт элек, эми бир Алланын каалоосу менен бир кичине болсо дагы ошолордун бир жүрөгүнө бир мухаббат кирип калган экен, биз тууралуучу бир жакшы көрүү кирип калган экен. Ошо сизге жардам беребиз деп келишти. Анан биз бандай бир нерселерди алып аттык да, эми керектүү учурлардачы. Алганы барсак деле таанып калат, сиздин каналыңызды көрөбүз деп жарым баасына беришет. Ушундай биздин сборубузда каналыбыздын өтө чоң жардамы тийди. Бул каналды баштаганыбыздын бирден бир себеби мен Россияда мигрант болуп иштеп жүргөм. Бирден бир себеби Россияга барбаштын бир жолу болду да. Баягы доходубузду көбөйтөлү деп, эми ачыгын ачык YouTube'дан акча тапса болот. Бул эми көпчүлүгүнүн белгилүү. Ошол себептен Россияга барбашым керек, мен Кыргызстанда аракет кылышым керек деген максатта бирден бир себеп болгон каналды башташтычы. Анан бирок мен каналды дээрлик 1 жыл, 1,5 жылдай киреше таппадым каналданчы. Такыр киреше тапкан жокмун. Только ошо иштеп аттык да канал үчүнчү. Анан бир кайсы бир деңгээлге жеткенде Кудайга шүгүр, эми киреше түшө баштаганда, анан кийин биз берки жумушубузду таштап каналга гана өттүк да. Жалгыз канал менен гана иштедик. Анан азыркы учурда биз эми мен каналдын канчалык мага жардамын тийгенин көрдүм да. Эми буйруса ушул сборубузду толук жаап алсак, мен эми толугу менен кирем да YouTube, Instagram, иншалла ошондой ниетим бар да. Кудайым буйруса, себеби каналыбыздын канчалык бизге ошо
жардамы тийгенин көрдүм да. Канчалык биз элдерге ушунча кызмат кылган экенбиз, аракет кылып баягы. Эми бул баягы бош эмес адамдарга бир аз болсо дагы жардам да. Тасма көргүсү келет, бирок бошобойт. Анан кыскача кылып көрүп, кичине көпчүлүк айтат, ушу жатарда сен бир тасманы көрөм дагы анан уктап калам депчи. Бир кайсы канча бир деңгээлде балким бизден жардамыбыз тийип аткандыр дейм да. Эми ошол жардамыбызды буйруса такай алып кетели деген ниетибиз бар да. Токтотпой. Бардык эле видеолордун башында эле баштадык го. Ошол үн негизи жасалма кылып сүйлөйбү же кандай деген дагы комментарийлер бар да. Ал нерсеге кандай жооп бересиз? Бул мага Жазышат болуш керек. негизи көп жазат. Анан кээ бири үнүң жагымсыз экен деп жазат. Ага капа деле эмеспиз. Алла берген үн да эмне кылабыз? Анан мен буну өзүм деле байкабапмын. Мен баягы тасманы баягы токтобой сүйлөп кеткенде үнүм ошондой чыгып калат экен да. Мен аны атайлап деле бир өзгөртпөйм. Болгону баягы эми чындыгында бир нерсени айтып берип атканда бир аз болсо да образга киресиң да. Жөн эле олтуруп алып айтып берсең ал элге кызыгы жок. Бир аз болсо да образга кирем, ал туура эле. Бирок үнүмдү өзгөртпөйм эч кандай. Болгону ошону баягы токтотпой айтып кете бергенде үнүм бир аз башкача болуп калат экен да. Анан балким баягы микрофондон да бир өзгөчөрөөк чыгып калар. Себеби жаныма келгенде адамдар менен учурашып калсам үнүм такыр башкача экен го дешет да. Анан эми болгон үнүбүз ошол экен. Сизден сурансак болобу? Балким биздин анча-мынча көрүүчүлөр жүзүңүздү көрүп, үнүңүздү көрүп бир аз таанып аткан болуш керек. Ошентсе дагы бир аз дейли тартуулап берсеңиз. Эми биз негизи ар бир тасманын башталганда баягы салам достор, байланышта Санчо Бек каналы деген үн менен баштайбыз да. Анан ушул үн көпчүлүгүнүн баягы кулагына сиңип калганбы, мындай көргөндө деле ушул сөздү сүйлөп койчу, сүйлөп койчу деп берет да. Анан кээ бирлери телефондон жазат, ушул сөздү мага жөнөтүп койчу, досторума мактанайын депчи. Анан кээ бир учурда макул дейсиң, бирок кээ бир учурда баягы өзүң чарчап турасың. Азыркы учурда тем более чарчап атабыз, уйкубуз канбайчы. Анан ушундай учурларда бир аз оор тийип калат чындыгында. Бирок эми аларды дагы түшүнөбүз. Алар дагы баягы бизге болгон бир аз эми мындай кубанычы болуп атабы, ошондой. Аларды дагы мындай жаман дегенге туура эмес. Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн биз Айсулуу эжекебиздин студиясына келип сиздер менен баарлашып, өтө бир кызыктуу маек кылып отурган кезибиз. Ошондуктан достор, эжекебиздин каналына катталып, мыкты белгисин басып, эч качан унутпай чыккан контенттерди калтырбай көрүңүздөр. Буйруса биз тууралуу дагы маалымат чыгып калса, аны аягына чейин көрүп, досторуңуздар менен бөлүшүп, анан дагы жакшы сөздөрдү жазып кетиңиздер. Баарыңыздардан Алла разы болсун. Ушул сыяктуу эле да бизчи баягы эми артынан эле чын эле кеткен үчүн үнүңүз башкача. Ошондой болуп калат да, баягы токтобой сүйлөгөндүгүбүз үчүнбү балким. Анан баягы бир аз үнүбүздү катуураак чыгарганга да аракет кылабыз да, сүйлөгөндөчү, угулуш үчүнчү. Анан себеби элдерге азыр элдерде көбүнчө жана клиповое мышление деп коет да, шортс видеолорду көп көрүшөт. Ошол сыяктуу эле биз маалыматты элдерге тезирээк берип калышыбыз керек да. Анан жайлантып, салам достор, биз ушу бүгүн дегичеңди элдер уже баягы бир аз азыр эми ушундай болуп калды да, чарчап кетиши мүмкүн тез элечи. Ошондуктан болушунча батыраак маалыматты жеткирип, токо тер жерине өткөнгө аракет кылабыз. Анан эми биз баягы сөздөрдү жаттабайбыз деле. Мен мисалы жазабыз да бирок. Жок, жазбайм. Мындай эле айтып бересиз. Мен мисалы тасманы көрөм, тасманы көрүп эле түшүнүп айтам да. Биринчи баштаганда жазган учурларым болгон. Бирок кийин жазбай эле ошого көндүк. Тасманы көрүп туруп эле толук түшүнгөндүн айтып бересиң. Бирок Корей тасмаларын көргөндө аттарды жазам. Аттарын жатташ аябай кыйын алардынчы. Эми бир башкача аттар болот алардыкычы. Анда кээ бир учурда аттарды жазабыз, анан жылдарды жазабыз. Бирок жылдардан деле кээ бир тасмаларыбыз бар, адашып кеткен учурлар болгон. Айрыкча жана Түштүк Корея менен Түндүк Кореяны алмаштырып алган экенмин, эми аябай жаман көрүнгөм да элдергечи. Ал тасманы көргөндөр айтат да. Сен Түштүк Кореяны алмаштырып алдың, анан жанагы радио менен телевизор сыналгы менен үн алгын алмаштырып алган экенмин. Элдерден аябай сөгүү жедим негизичи. Баягы сен туура эмес айтып атасың депчи. Мен ойлогом негизи жазып алат болуш керек. Жок, жазбайбыз. Бардыгын баягы эсибизден эле айтабыз да. Анан ошону айтып келе жатканда эле ошол окуялар Кыргызстандагы бир көпчүлүк элге таанылган окуяга туура келип калат да. Анан ошону кошуп коебуздар белечи. Анан баягы болушунча кошкон ченде дагы болушунча тасманын маанисин өзгөртпөгөнгө аракет кылабыз. Мааниси кандай? Дагы эле ошондой кетиш керек. Болгону бир арасында күйкүм сөздөрдү кошконго аракет кылабыз да. Бул Бул биздин бир каналыбыздын бир өзгөчөлүгү деп коелу.
Анан негизи эле мен байкашымча сиз баягы 1,5 жыл мурун башталган деп атасыз да. Бирок дагы мындай өткөндө барактап көрдүм, 3-4 жума мурун дагы видеолорду киргизиптирсиз. Байма ишти токтотпой алып баратасыз. Бирок маанайыңыз бир жагынан суз болуп, бир жагынан кайра эле бул кино тармагын баяндап алып кетүү кыйындыкка турган болуш керек, Ишти айкалыштырып алып кетүүчү. Эми бул биздин азыркы учурда биздин баягы негизги кирешебиз болуп калды да. Анан мен эми балам ооруган, мен үй бүлөм багышым керек. Мен келинчегим бар, экинчи кызым бар, апам бар. Анан эми мен сбор кылып балама кетиргендиги менен үй бүлөмө сбордун акчасын кетире албайм да. Ошондуктан мен YouTube'ду токтоткон жокмун. Колдон келишинче. Бирок бир учур болду, көбү жазып атты, сен мурдагыдай тамашалуу учурларды кошпой калдың депчи. Аны өзүм деле сезбепмин, чындыгындачы. Өзүм деле сезбепмин. Кийин ошентип көп айткандан кийин байкап көрсөм чындап ошондой болуп калыптыр. Себеби баягы эми ушундай учур болот, ушу өзүң күлгөнүң өзүңө жакпай кетет да. Ушундай учурлар болуп атты. Анан кийин бирок YouTube'ду болушунча токтотпогонго аракет кылдык. Азыркы мына Кыргызстанга келип сбор кылган мезгилде гана токтоду. Себеби азыр чындыгында такыр убактыбыз жок. Ошон үчүн токтотпой аракет кылып аттык. Эми ошо YouTube'дан түшкөн каражатты ошо апам менен бул жакта кичинекей кызым бар. Ошолорго баягы тамак ашына кетсин. Ооба. Айтайын дегеним, бул видеолорду чыгарып баяндап берүү деле талант да, чыгармачылык. Анан ошол чыгармачылыкты негизи кээ бир учурларда маанай дагы роль ойноп коет да. Келип бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү маегибиздин негизги максаты, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Санчыбек YouTube каналын билесиздер. Ошол каналдын негиздөөчүсү ушул киши учурда уулуна сбор ачып, анын дарылануусуна акча чогултуп жаткан чагы өзү чуркап мынакей Кыргызстанга келип, биздин каналга дагы келип олтурат. Өзүңүздөргө кененирээк жогоруда маалыматтардын баарын айтып кетти. Ошол аз эле каражат калыптыр, 10% деп коелу, 10% калыптыр. Ошол каражаттын чогулуп калуусуна себеп бололу. Эң негизгиси Алланын ыраазычылыгы үчүн берип кетүүңүздөрдү суранабыз. Жана ошондой эле сизге кайрылып алууңузга мүмкүнчүлүк түзүп берели. Урматтуу жалпы кыргыз элим, урматтуу беришен элим, негизи баарыңыздардан мен ыраазымын. Эч бир адамга бир капа болгонго акым дагы жок да. Себеби мен биринчи бул жака келе жатканда эми эмне болот деген ойдо келгенмин. Балким мен эгер барып топтой албай калсам, ансыз деле акчам жок учурда барып келген жол киреми жөнүнө кетирип аламбы деген ойдо келгенмин. Бирок Аллага шүгүр, элим берешен экен, элим айкөл экен, такыр башкача болду. Мен ойлогондон дагы жакшы болду. Мына бүгүнкү күндө Кудайым буйруса, дээрлик көп пайызы жабылды иншалла. Бирок дагы деле бир аз бөлүгү калды. Кудайым буйруса, ал жагын деле ушу элибиздин жардамы менен толугу менен жабабыз деген үмүттөбүз. Ооба. Буюрса, кийинки келгениңизде жакшы жаңылык менен бөлүшүп калыңыз. Ошону гана тилек кылалы.